Бирок бир четинен жакшы. Анан революция болгондо революция болуп кетти. сиз командасынын мүчөсү деп кандайдыр ал эме болгондон кийин, революция болгондон кийин мен унчукпай эле отуруп калдым, эч жака барбай эле. Анан апрелде революция болгондон кийин мен эме менен Атамбаев менен жакшы болчубуз. Ал менин досум деп аябай жакшы болчубуз. Аны менен каяктан тааныштыңыз эле? Ал мен губернатор болуп турганда ал министр экономики и торговли болбодубу? Министр промышленности и торговли. Ооба. Ошондон кийин жана Айдаркен, Кадамжай сурмина комбинаттарды көргөнү келгенде мен тосуп алып, анан 2 күн ошону менен жүрүп, ошондо дос болуп калган болчубуз экөөбүз. Түшүнүктүү. Ошондой болуп жакшы болгон. Анан мен кийин Бакиев кеткенден кийин Алмаз чакырып мени, Султан, давай келбейсиңби, иштебейсиңби, жардам бербейсиң деген. Анан барганда мени кайра Баткенге жөнөтүп атпайбы. Зам кылып жөнөтүп биринчи. Зам кылып жөнөткөндөн кийин эме аял болчу. Карамат Орозова. Кийин мен ал жерге барып ал кишиге жардам берип эле жүрдүм да. Ты там посмотри, она губернатором не работала. Жардам берип койдум. Хорошо деп барып. Ишсиз жүргөм, тем более эмне. Сразу барганмын да. Анан менде бизнесимде жок, эчтеке жок дагы. Жумуштан кетсем эле без дохода каласың. Соцпакет жок да эч кандай. Защита жок. Пенсия, КГМнын пенсиясы жок. Жок. Анан ошондон барып эме болгондон кийин жанагы эмеде тополоң болуп кетпедиби? Майда. Тополоң болуп кетпедиби? Жалал Абад неме болуп Бакиев еще эмейди да. Бирки тейитти айтып атасызбы? Тейитти да ошол убакта. Ошо тополоң Жалал Абад көтөрүп, Ош көтөрүлүп, анан Баткен дагы туудаста болгондо, мен как раз биякта Бишкекте болчумун. Балдарымды көчүрүп кетейин деп. Анан тиги Роза Исаковна эме? Президент. Анан бир убакта Роза Исаковна чалат, мен бияктан балдарым сөйт. Так, Султан Абдрашитович, срочно Баткен езжайте. А что такое? Там, говорит, уже Жалабад взяли, Ош взяли. Баткен я не могу найти. Карамат табылбай, там срочно барып эме барсаңыз болбойт деп анан. Мен баргыча анан Баткенде да басып алыптырлар уже. Бакиевчилер. Тиги эмелер. Басып алгандан кийин мен мерден биринчи Ошко барып жардам бер дегенде, Жалал Абад Ошко тиги генерал эме ким министр обороны Исаковго жардам бер дегенде. Ошону менен бүт барды министрлер болуп, мен кошулуп анан Ошко вертолет менен учканбыз да. Вертолетто кетип атсам эме чалат приемныйдан Роза Исаковна. Эчтеке угулбайт. Давайте сейчас уже скоро прилетим, мен түшкөндөн кийин чалайын дедим да. Түшүп мен сразу чалдым да. Чалсам Исмаил Исакович сам справится там, вы давайте эмеге жөнөңүз деди Баткенге. Там уже Баткенди захватили. Анан сиздин эмеңизди, сизди губернатор кылып, мен Караматты таппай атам, сизди губернатор кылып уже указды подписывать еттим. Каяка жөнөтөйүн? Кызылкаяга жөнөтүңүз деди. Кызылкаяга жөнөткөндөн кийин Кызылкаянын мэри анан мага машина жөнөтүп, экөөбүз анан барганбыз да. Бул 14 май, э? 14 май. Анан барсам Баткендеги администрацияны ээлеп уже анан бирөөдө уже губернатор кылып, эме кылып ошентип отурган. Бул Бишкекке убактылуу өкмөткө баш ийбейбиз деген. Баш ийбейбиз деген. Анан ал жерден кийин эме кылып, ким экен ал жерде десем, ошол жерде бүт эле Баткендик жаш балдар экен. Ошол жерде 1000ге жакын эме кылып жүргөн. Анан башчысы ким десем, бирөөдө айткан, чалдым анан. Эмне болду десем, Султан аға, эмне? Мен губернатор болуп кетип атам. Сиз губернатор? Ондо болду деп анан мен тарап болуп кетпеди барды. Анан тиги киши баягы губернатор болгон деген киши четте калып калды. Ошентип анан мен сразу тигилер мен губернатор болдум десем эле барды мен тарап болуп кеттилер да баягы. Анан кайра мен сразу Баткенди кайтардым да. Мен Баткенди кайтаргандан кийин анан Жалал Абадты кайтардылар. Биринчи Ошту, анан Жалал Абадты кайтардылар. А Бакиев болсо ошонун нары учуп кетти. Беларуска учуп кетти да. Вот. Ошентип андай күндөрдө болду. Кийин июнда жанагы Оштун событиясы болуп, Өзбек менен Кыргыз эме болгондо
жолдор бүт баары жабылып калып, биздин Баткен эле тынч болуп калганда, ал убакта дагы алдын алып, жанагы оперативный эмелер алдын алып бүт бардыгы ошол жердеги өзбек тажиктерди баардыгын чыгарып берип эмеден. Анан жана компактный жашаган жерлерде өзбек, кыргыз, тажик, кыргыз аралашып болгон жерлерде совместный дружина түздүрүп, Кол салбасын деп совместный дружина түздүрүп, өзбек, кыргыз, өзбек, тажик кылып, ошентип дружиналарды түздүрүп, тудашта кылып алдын алган иштерди кылганда, баягы провокатор барганда ошо чыгарып жиберген да аларды. Ошондо мен Баткенди тынч кармап калгам. Ошол тынч болгон үчүн жанагы 2 айдай Баткен түштүктүн центри болуп калбады. Акча да биз аркылуу өтүп. Ооба, тияктын баары эмеде. Тиги жерден өрттөнгөн, талкаланган. Ошко түшө албайт, же эмеге түшө албайт, өрттөлгөн, бүт бар жокту жолдор тосулган. Анан ошондон кийин жанагы югка бүт барды чиновниктер, акча, бүт барды Баткен аркылуу болуп калган да. Аэропортубуз иштеп атат, жолдорубуз нормально. Ошондо жанагы жаман болгондо тиги Оштон кайра келаткандар да айтып атпайбы, ушу Ош жалоо жөн эле дейт. Такая мрачная. Баткенге келсең эле тынч, бүт бар жок баягындай деп. Ошентип мындайча айтканда мен временный правительствонун немесини 2 жол сактап калган буларды. Эмелерин. А эмнеге анда 2011-жылы январда ошондо 1 жылга жетпей сизди кайра губернатордон четтетип, кайра кеңешчи Ал кылып. саясий шарт боюнча. Причем ордуңузга как раз, по-моему, Бурханов келди болуш керек, губернатор. Парламентский эмеге өтпөдүкпү ошондо. Форма правления. Форма правления. Анан кийин парламентский болуп туруп, анан жана парламентке өткөндөр баардыгы министерстволор, облустарды баардыгын бөлүп албадыларбы? Фракциялар, Фракциялар. Анан ал фракция жанагы Келдибековдун ата журтуна өтүп калбады Баткен. А мен болсо Атамбаевдин кишиси болуп эсептелип калбадым. Ошондон кийин ата журт парламентский шайлоону утту. Биринчи эме. Ошондо Баткен ата журтка өтүп калган да. Ошондон булар ата журттан Бурханов ата журтта болчу да келди. Анан аяка эме кылганда, анан бул я вынужден был уже освободить. Ошондон мен кайра эмеге советник болуп келип калбадым. Эл кантип кабыл алды кайра экинчи жолу кетишиңизди? Аябай жаман кабыл алды. Немелерди киргизбейбиз деп Бурхановду. Мен бирок мен Атамбаев суранганда Султан тополон кылбай эле өткөрүп бер депчи. Бир ошого карабай эл каршы чыгып Бурхановду киргизбейбиз деп эме кылганда, мен өзүм барып апарып киргизгем да койгула. Ошондой мындайча айтканда, мындай, я до мозгов костей государственникмин да. То есть я прекрасно понимаю, чем может кончиться это все. Ошонун аркасынан тополоң болбосун, Баткен эли 2 бөлүнүп урушпасын деп. Ошондой өзүм эле эме кылып, тем более Атамбаев суранганда эме кылбай эле койдум.